Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Сокулук районуна караштуу Красноктябрь номер 2 орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Маматаева Динара Султанбековна. Менин бүгүнкү сабагым 8 класстын окуучуларына арналмакчы. Кыргыз тили 2 сабак. Урматтуу окуучулар, сабакты баштаардын алдында китеп, дептер, ручкаларыбызды даярдап алабыз. Эгерде силер даяр болсоңор, анда сабагыбызды баштайбыз. Саламатсыңарбы, менин акылдуу окуучуларым? Маанайыңар кандай? Эгерде силердин маанайыңар жакшы болсо, анда сабагыбызды баштайбыз. Азыр баарыңар дептериңерди алып, өзүңөрдүн биринчи менин кыялым деп кыялыңарды жазгыла. Кандай кыялыңар бар? Экинчи, менин максатым, силердин алдыга койгон кандай максаттарыңар бар? Үчүнчү, менин күчтүү сапаттарым бар. Ар бириңер өзүңөрдүн күчтүү сапаттарыңарды жазгыла. Анда эмесе баарыңарга жакшы маанай, ийгилик каалайм балдар. Сабактарга активдүү катышабыз. Сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз бирөңчөй мүчөлөрдүн байланышуу жолдору. Сабактын максаттары. Бирөңчөй мүчөлөрдүн байланышуу жолдору тууралуу маалымат аласыңар. Экинчиден, көнүгүүлөрдү аткарууда бирөңчөй мүчөлөрдүн байланышуу жолдорун туура ажырата аласыңар. Үчүнчүдөн, кебиңердин тактыгына жана тууралыгына маани берүүгө багыт аласыңар. Үй тапшырмасын текшерүү. Силерге үйгө тапшырма балдар 185 көнүгүү берилген. Сүйлөмдөрдөн бирөңчөй мүчөлөрдү табып, ошол бирөңчөй мүчөлөр сүйлөмдө кандай синтаксистик кызмат аткарды? Таап келүү болгон. Тапшырманы жөнөткөн окуучулар дагы бар. Жөнөтө элек окуучулар тапшырмаңарды аткарып жөнөткүлө. Өтүлгөн теманы кайталоо. Биз өткөн сабакта бирөңчөй мүчөлөр тууралуу маалымат алганбыз. Анда эмесе өтүлгөн сабагыбызга кыскача токтолобуз, эсибизге салабыз. Берилген сүйлөмдөрдө бирөңчөй мүчөлөр кандай синтаксистик милдет аткарды? Ушул берилген сүйлөмдөрдөн балдар силер бирөңчөй мүчөлөрдүн синтаксистик милдетин аныктайсыңар. Биринчи сүйлөмдү карагыла. Ажар арт жагын карайт, жүгүрөт, шашат. Экинчи сүйлөм. Жуунуп, таранып, мектепке баралык. Үчүнчү сүйлөм. Советтердин ал 28 баатырынын ичинде орустар да, казактар да, кыргыздар да бар эле. Анда эмесе баарыңар сүйлөмдөрдөн бирөңчөй мүчөлөрдүн синтаксистик кызматын аныктап тургула. Силер аны аныктаганча мен бирөңчөй мүчөлөрдүн эрежесин эсиңерге салып турайын. Сүйлөмдөрдө бирдей суроого жооп берип, синтаксистик бирдей милдет аткарып, сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен байланыш катыш жасаган жана өз ара тең байланышта келген сүйлөм мүчөлөрү бирөңчөй мүчөлөр деп аталат. Балдар, силер өтүлгөн темадагы берилген сүйлөмдөрдө бирөңчөй мүчөлөрдүн синтаксистик кызматын туура таптыңар деген үмүттөмүн. Анда эмесе биргеликте баарыбыз табып көрөлү. Ажар арт жагын карайт, жүгүрөт, шашат. Бул сүйлөмдө карайт, жүгүрөт, шашат деген бирөңчөй мүчөлөр. Эми бирөңчөй мүчөлөргө суроо беребиз.
эмне кылат? Карайт, жүгүрөт, шашат. Бул жерде бир өңчөй баяндооштук милдет аткарды. Экинчи сүйлөмдү карайлы балдар. Жуунуп, таранып, мектепке баралык. Бул сүйлөмдө жуунуп, таранып деген бир өңчөй мүчөлөр бар. Суроо беребиз. Кантип мектепке баралык? Жуунуп, таранып. Демек бул жерде жуунуп, таранып деген эки сөз тең. Кантип деген суроого жооп берди. Анан бышыктооштук милдет аткарды. Үчүнчү сүйлөмдү карайбыз балдар. Советтердин ал 28 баатырынын ичинде орустар да, казактар да, кыргыздар да бар эле. Бул сүйлөмдө орустар да, казактар да, кыргыздар да деген бир өңчөй мүчөлөр. Алар кимдер деген суроого жооп берди да ээлик милдет аткарды. Силер дагы ушинтип аткардыңар деген үмүттөмүн. Андан ары сабагыбызды улантабыз. Жаңы өтө турган темабызды түшүндүрүп кетейин. Биз бүгүн балдар силер менен кыргыз тилинде бир өңчөй мүчөлөр өз ара эки түрдүү жол аркылуу байланышат. Башкача айтканда биз бир өңчөй мүчөлөрдүн байланышуу жолдору тууралуу өтөбүз. Бир өңчөй мүчөлүү сөздөр бири-бири менен кандай жолдор аркылуу байланышат экен? Алар эки түрдүү жол аркылуу байланышат экен. Биринчиси интонация аркылуу байланышат экен балдар. А экинчиси байламталар аркылуу байланышат экен. Андан ары эми интонация аркылуу кантип байланышат экен? Ошого биз азыр кыскача токтолуп кетебиз. Бул жерде мисал келтирип койгонмун. Байбиченин ээк көтөргөнү өтө табышмактуу, салабаттуу. Экинчи сүйлөмдө үнү да өтө кырааттуу, ыргактуу, муңайыңкы эле. Бул сүйлөмдөрдө балдар табышмактуу, салабаттуу, кырааттуу, ыргактуу, муңайыңкы деген сөздөр бир өңчөй мүчөлөр. Алар өз ара эч кандай грамматикалык каражаттарсыз санак интонациясы аркылуу байланышты. Кийинкисине өтөбүз балдар. Ал эми экинчи жолу балдар байламталар аркылуу байланышы. Кыргыз тилинде бир өңчөй мүчөлөр өз ара жана, менен, да, дагы, же болбосо, ары, бирде деген байламталар аркылуу байланышат экен балдар. Мисалы, дүкөндүн бурчунда милиция формасын кийген ак куба жигит менен зарлык сүйлөшүп турат. Бул сүйлөмдө балдар бир өңчөй мүчөлөр ак куба жигит анан зарлык деген сөздөр. Ушул эки бир өңчөй мүчөлүү сөздөрдү менен деген байламта байланыштырып турат. Экинчи сүйлөмүбүзгө токтолойлу. Акылай, ары сулуу, ары кичипейил жан эле. Бул сүйлөмдө балдар бир өңчөй мүчөлөр сулуу анан кичипейил. Ушул эки бир өңчөй мүчөлөрдү ары деген байламта сөз байланыштырды. Кийинкибизге өтөлү. Анда эмесе балдар
силерге тема түшүнүктүү болду деп ойлойм. Дагы бир жолу кайталап коеюн балдар, бышыктоонун алдында мүчөлүү сөздөр бири-бири менен эки жол аркылуу байланышат экен. Биринчи жолу интонация аркылуу, ал эми экинчи жолу байламталар аркылуу байланышат экен. Интонация аркылуу байланышканда эч кандай грамматикалык каражаттарсыз санак иретинде алардын арасына тыныш белги гана коюлуп байланышат экен. Силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда сабагыбызды бышыктайбыз балдар. Силер азыр 188 көнүгүүнү аткарасыңар. Окуп, андагы бирөңчөй мүчөлөр өз ара кандай жолдор аркылуу байланышканын аныктагыла. Дептериңерге көчүрүп жазгыла. Ошол көнүгүүдөн мен мисал келтирип койгонмун. Жакшылык да, жамандык да жерге жатпайт. Бул сүйлөмдө бирөңчөй мүчөлөр байламталар аркылуу байланышты. Кайсы байламта? Да деген байламта аркылуу байланышты. Экинчи сүйлөмдү карайлы. Мен күрөшчүл, үмүтчүл кишилерди жакшы көрөм. Бул сүйлөмдө балдар бирөңчөй мүчөлөр интонация аркылуу байланышты. Калган сүйлөмдөрдү туура ушинтип аткарып чыгасыңар. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Мен теманы толук өздөштүрдүм. Эгерде силер теманы толук өздөштүргөн болсоңор, өздөштүрдүм деп жазгыла. Мен теманы жакшы өздөштүрө албай калдым десеңер, өздөштүрө албадым деп эле жазгыла балдар. Түшүнбөгөн сурооңор болсо, менин WhatsApp номериме кайрылып сурасаңар болот. Үйгө тапшырма берүү. Үйгө тапшырма балдар силерге 192 көнүгүү берилет. Мында кантип аткарасыңар? Бирөңчөй мүчөлөрдү байланышуу жолдору боюнча бөлүп жазасыңар. Ушул көнүгүүдө берилген сүйлөмдөрдөн биринчи силер интонация аркылуу байланышкан сүйлөмдөрдү биринчи жазып аласыңар. Андан кийин байламталар аркылуу байланышкан сүйлөмдү жазасыңар. Ушуну менен балдар бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарда кездешкенче сак саламатта болгула.